Мен айтайын деген нерсе, ошол биз эмгек кылып атканда Вафи оор китеп, анда чечмелеп адамдарга жеңилдетип бериш керек да. Мына кара, астында адамдар кандай кылып чечмелеп жеңилдетип неме кылып берип койгон. Мунун астын карагыла. Мына сызыктын астындагы нерселер баары ушул үстүн чечмелеп жазып бергендер. Ошентип жазайлык десек, ал Вафи деген китепке эч ким шарт жазбаптыр. Чечмелебептир эч ким. Бир эле өзү Кафиди жазыптыр, бул да кол жазма ойдан калып кеттир. Бул кол жазманы анан биз мажбур болдук. Тиги Вафиди түшүнүш үчүн Кафидин кол жазмасын окуганга мажбур болдук. Анан ошо менен бул китепке кирип кетип, мен 1 жылдан ашыгыраак бул китеп менен жашадым, кол жазма менен. Бир ибараны окуй албай, бир күн, 2 күн отурабыз, Аллахка салават айтып, я Алла, оюма сал, эмне деп жазылып жатат? Бир тамганы, бир сөздү окуй албай. Кээде ушундай Аллах Таалам бир неме кылды. Окуй албайбыз, 2 рекет намаз окуйбуз, я Алла. Эмне мынау? Сурайын десең эч ким жок. Эмне деп жазылган мынау? Максаты эмне мунун? Себеби аны жана Вафинин астына жазышыбыз керек. 2 рекет намаз окуп, эртең менен туруп окусаң, Кудайым бир пикир салган. Мындай турбайбы? Анын сөздү билгенден кийин башка Ханафи китептерден карап чыксаң, ошондой, ушундай экен деп жазган күндөрүбүз болду. Ошого мен бул Кафи китепти жакшы көрүп калдым деген ошо бул китеп менен мен жашадым. Бул китептин ичиндеги сөздөрдү, мунун алып келген далилдери менин жүрөгүм шунчалык отурду. Анан кээ бир адамдардан сурайт, эң жакшы көргөн китебиң эмне десе, Куран дейт. Куран ооба биздин жүрөгүбүздө эң жакшы көргөн китеп. Ал протоколдогу сөз да. Бирок акыйкатта менин эң жакшы көргөн китебим ушул Кафи. Буну мен жашаганмын. Анан кийин Кудайдын кудурети, мен эмгекти бүтүрүп барып тапшыргандан кийин бул басмаканадан чыгып калып атпайбы. Эртерээк чыкса, бул Кабава деген шейх менен, муну жарыкка чыгарган шейх менен дагы жолуктум. Неме сүйлөштүм. Эртерээк чыгарса, мен жанагынтип көзүмүн нуру акпайт эле да. Бая кол жазманы карап окуй албай отурбайт элем. Сонун болуп чыгып калган. Ошентип окуй албай отурам. Жаныма компьютерди коюп алгам. Телефондон кол жазманы телефонго чыгарып алгам. Телефондон мынтип чоңойтуп карап окуйм. Азыр PDF болуп калбалы кол жазмаларчы. Окуй алып отурсам, Эрлан деген биздин бир инибиз бар. Биз менен ини дос болуп жүрөт. Үйгө келип калдым. Үйгө келип калып, не кылып атасыз деп, мен жазып атам. Буну кантип окуп атасың? Шуну окуш керек болду. Мен телефонум, шуну телефондон карап отурасызбы? Бул телефондон карайм да, эмнеден карайм? Компьютеримде жазып атам. Экөөнү бир неме кылышты билбейт экен мен. Анан коюң, көзүңүз агып калбасын деп, анан кийин iPad сатып алып берди. Аллахым разы болсун. Анан чоңураак болуп, бир аз окуганга жеңилирээк болуп. Мен бүткөндөн кийин бул китеп не болду? Басылып чыгып калды. Машалла, Аллахым разы болсун. Ким чыгарсын? Врач тарапынан да жаман.